Биздин каналга жазыла элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басыңыз. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Артисбекович. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы саясий кырдаал туруктуу деген адамдын акыл эси туруктуу эмес болуш керек. Кырдаал жеңилдеп калган деген киши эпкиндеп калган киши болуш керек да. Мына ушундай кырдаалда өкмөт башчы өзү башында отуруш керек. Күч коопсуздук кеңешинин башчысы отуруш керек. Ички иштер министри отуруш керек. Буларга башка эмне керек? Кара булут каргаша каптап турганда булар кабинетинде көлөкөтө отуруш керекпи? Анан элдин алдына чыгат дейсиңер. Чыкса кече чыкпайбы? Кече телевизорго чыкпайбы? Биз премьер-министрди таппай койдук го. Ички иштер министрин таппай койдук го Курсан Асановдон башкасын. Кайда жүрдү эле? Ошол кезде чыгып айтса болот беле? Эй, туугандар, мындай сабыр кылгыла деп премьер-министр, ички иштер министри, УКМКнын башчысы, башкы прокурорлор бири да чыккан жок. Башын катып жатышты. Бүгүн бияка келишти. Анан азыр буларды жөнөтөрөйт дейт. Курсан Асанов өздөрү жетет. Өмүр бою ошол чыгып келет. Башка генералдардын бары ушул жерде отуруш керек. Бүгүн президенттин кереги жок. Президент ал эс алууда жүргөн болчу. Сиз таласта жүргөн болчуңуз. Өкмөт башы ушул жерде болгон. Мына керт башы менен ушулар жооп берет. Ошондуктан бирин дагы кетирбей, келсе келет. Басса басып алат. Андай акмакчылыкка барбайт деп ойлойм. Бирок күч структура бардыгы башчы ушул жерде отуруш керек. Ушундай сунуш кирсем, рахмат. Айкырганда аялыңарга айкыргыла, кыйкырганда кызыңарга кыйкыргыла. Силер минтип кырдаалды курчутасыңар. Ким күнөөлүү экенин тергөө аныктайт. Азыр ошонун мыйзамдуулугун карап чыгалы. Урматтуу башкы прокурор, айтыңызчы. Спецоперация деген эмне? Тийиштүү органдар тарабынан жүргүзүлүүчү иш аракет түзүмдөрдүн иш аракети. Ооба. Аны ким иштеп чыгат? Ар бир органдын өзүнүн тийиштүү мыйзамында көрсөтүлгөн. Тергөөчү постановление привод чыгарды. Бул постановление привод болду эле же спецоперация болду эле? Рысал Исенбекович, сиз бул Батукаевдин иши боюнча жакшы билесиз. Жазык процесстик кодекстин талабына ылайык тергөөчү тарабынан Батукаевдин иши боюнча Атамбаевди иштин жагдайлары боюнча сурак жүргүзүү боюнча бир жолу эмес 3 жолу повестка берилди. Жазык процесстик кодекстин талабына ылайык тергөөчү, прокурор, сот иштин жагдайы боюнча күбөнү жана башка адамдарды орган дознания, алдын ала текшерүү органы тарабынан камсыз кылынат деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан мыйзамдын талабына ылайык 3 жолу повестка берилди. Ал интернетке чыкты, камера тарчты. Аз келгенсип, ички иштер министрлигинин орун басары барып, жүрүңүз эми бизге бир сурак берип коюңуз деп ал киши барды. Эч кандай жыйынтык мыйзам талаасында сөз болбоду, келбеди. Анан кийин тергөөчү өзүнүн тийиштүү токтому менен жазык процессуалдык кодекстин талабына ылайык айдап келүү токтомун чыгарып, тийиштүү органга тапшырып атат. Ошонун негизинде кечеги күнкү операция жүргүзүп жатат. Сиз толук кандуу жооп берген жоксуз. Атайын иш чаранын планы болот, аны макулдашат. Атайын иш чараны тийиштүү органдын жетекчиси өзү жооп берсин. Кандай талабы, кандай жүргүзүлөт экен? Памир Асанович, тергөөчүнүн токтомун окуп бериңизчи. Менде жанында копия жок, но 121 УКМК боюнча берилген тапшырма. Тергөө тапшырма. Биз билишибиз керек. Билишибиз керек да. Даярдык жок келесиңер. Жок, даяр. Ошол постановление болот атпайбы? Мына ушул постановление Өткүрбек Жамшитович саммит бүткөндөн кийин, Курманайт бүткөндөн кийин кылсак болот беле же силер атайын президенттин имиджине каршы дедиңерби? Бул жерде эч ким бирөөнүн имиджин иштеген жери жок, мыйзам талаасында. Мыйзамдын талабына эмне үчүн кече 2 күндөн мурун мен тергөөчүгө эртең айдап келүү боюнча токтом бер же бүрсүгүнү бер деп айтканга менин акым жок. Ал тергөөчүнүн өзүнүн УПКда көрсөтүлгөн, процесстик кодексте көрсөтүлгөн милдеттери болуп эсептелинет. Мен ага эч кандай указание бере албайм. Эртең айдап кел же бүрсүгүн айдап кел деп. Памир Асанович, мен чык турак жай, кол тийбестиги барбы?